11 апрелге карата республика боюнча COVID-19 вирусун жуктуруунун 41 жаңы учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаары 12, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 18, Ош шаарында 6 жана Нарын облусунда 2. Алардын ичинен 22си аял болсо 19у эркек. Тилекке каршы медициналык кызматкерлер дагы 12 учур катталып, анын ичинен 8 учуру Бишкек шаарында, 1 учуру Нарын областында, 3 учуру Ош шаарында. Жалпысынан 51 учур катталды. Өлкө аймагында жалпы коронавирус инфекциясына кабылган жарандардын саны 339га жетти. Ош облусу 116, Жалал Абад облусу 89, Бишкек шаары 54, Ош шаары 42, Чүй облусу 18, Нарын облусу 12, Баткен облусу 4, Ысык көл облусу 4. Бардык катталган учурлардын ичинен 176 аял жана 163 эркек. Андан сырткары өткөн суткада 12 медицина кызматкеринде COVID-19 вирусу тастыкталды. Жашына карата 15 жашка чейинкилердин саны 35, анын ичинен 2 1 жашка чейин, 16дан 19га чейин 11, 20дан 35ке чейин 79, 36дан 55ке чейин 125, 56 андан улуулар 89ду түздү. Учурда ооруканада 290 бейтап жатат. Анын ичинен 9 жарандын абалы оор болсо, 5-өсү жандандыруучу бөлүмдө. Анализге 23.870 анализга алынды. Анын ичинен 22.471 анализи чыкты. Bir күндө 1415 анализ чыкты. Бейтаптар менен байланыш болгон жарандардын тизмеси түзүлүп, бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясын жуктурган бейтаптар менен контакт болгон жарандардын саны 6251ди түздү. Анын ичинен биринчи категорияда 1070 адам жана экинчи категорияда 5181 киши. Белгилей кетсек, байланышкан жактардын саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев кубанычтуу кабар менен бөлүшүп, акыркы сутка ичинде 5 бейтап стационардан чыгарылгандыгын билдирди. Алар Ош облусунда 1, Жалал Абад шаарында 3 жана Бишкек шаарынан 1. Бардыгы болуп, бүгүнкү күнгө чейин 44 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида. 1 жашка чейин, 16дан 19га